Термос. Аңгеме. Авторы Бақтыгүл Чыныбаева. Жай қап орталап қалған. Сол самырдың қыртыштуу чөбін тойо жеп, бейлер бір елідей қазып айлап, қолындар чирене ойын салып тұрған кез. Өскөн адатынча жайлоонун арк башын көздөй оттоп кеткен айгыр өз үйрүн таңкы саанга үйрүп келгенден кийин желеге туйлаган кулундарды байлап коюп, кемпири менен небере келинине саан үйүрдү таштады да экөөнүн күрмөлүп бээ саап жүргөнүн 1 сааттай карап отурду. Чоң жолго барып, кечинде түгөнүп калган май чырактын керосинин алып келгени атына кайра минди. Ылдыйды көздөй 1,70 бастырыш керек. Өскөн таң азандан туруп уйкусу чала болуп калгандыктан ат үстүндө ары бери ооп, кемпири сүткө чылап, сармай сапырып берген таңкы нан үштүгө ныксырап, куш уйку салып бастырып баратты. Уйку соонун ортосунда Москвада жүргөн уул небереси кылт эте эсине түштү. Кеткенине 3 жылдай болуп калды. Караан туткан эки кызынын кичүүсү ортончу уулун атам карыганда жалгыз калбасын, очогунан түтүн булап турсун деп 6 айлык кезинде эле Өскөнгө алып келип берген. Көзүнүн карегиндей карап, уулум деп эркелеткен небереси өтө эрке өсүп, акыры айылга да батпай, өмүр бою жыл картынан түшкөн таятасынын жолун жолдогусу келбей, иш издеп Москвага бет алган. Эрке болгону менен тетик өстү. Бөтөн жердин ыгын тез эле таап, бир чоң ишканада орустардын өзүн башкарган кызматка отуруптур. 1 жыл мурда айылга эс алганы келген уул небересин Өскөн ой боюна койбой, жакын досунун тыңчыкты кызына үйлөнтүп койгон. Бирок небереси негедир жаш келинчегин Москвага алып кетүүгө ашыкпай, силерге келин керек беле, алып кала бергиле дегенсип таятасына түртө салып, тойдон 1 апта өтпөй Москвасына учуп кеткен. Ошентип небере келин Өскөн менен анын кемпиринин колунда калды. Жаш неме күйөөсүн сагынганын деле билдирбейт капырай, деп ойлонуп койду карыя. Учу кыйырсыз ойго чөмүлгөн Өскөндүн кулагы кыңылдаган ыйды уккандай болду. Алгач түш көрдүмбү деп чочуп кетти. Бирок тораты кашаттан ылдый сереңдеп түшкөн сайын баланын ыйы улам катуулап угулду. Өскөн бул ээн жайлоодо кимдин баласы адашып калды деп үн чыккан жакты көздөй бет алды. Суу самырды каптаган кара тикенектүү бадалдын арасынан кичинекей кыздын уңулдап ыйлаганы эми ага даана болду. Аттан түшүп, бадалды аралап киргенинде чачы аркасына бир тутам байлануу, үстүндө сары жука көйнөк, кызыл желим шалп этме кийип, бети туурулган тестиер кыз бүжүрөйүп ыйлап отуруптур. Жанында кызыл гүлдүү термос жана бир көмөч нан жатат. Өскөн кызга акырын жакындап, "Ай кыз, сага эмне болду? Адашып кеттиңби?" деди чочулай. "Жок, адашкан жокмун. Таекеме түшкү чайын алып бараткам. Колумдан термос түшүп сынып калды. Жеңем өлтүрөт мени" деп шолоктоду кыз. "Сынса эмнекен балам?" деди калбааттуу кары. "Кел, үйүңө жеткирип коеюн. Кимдин кызысың?" "Нурландын." "Кайсы Нурлан? Биздин айылдагы Нурландын сендей кызы жок эле го?" "Жок, менин атам Нурлан Москвада, апам да Россияда. Мен Жаныбек Таекемдикине келгем" деп бышактады кыз. Өскөн кызды карагандан жетелеп чыгып, ар жакта агып жаткан арыкка бетин жууп, көмөч нанын колуна карматты. Сынган термосту да канжыгага байлап койду. Бул тестиер кыз жашаган үйдү жакшы билет. Атына минип, кызды аркасына учкаштырды. Кыздын ыйы тыйылбай, өрөпкүп өпкө-өпкөсүнө батпай, калчылдап барат. Өскөн баарын түшүндү. Эми Жаныбектин толмоч аялы кызды кандай жазаларында элестетти. Ал акырын кызга бурулуп, "Болду" деди. "Ыйлаба. Таекеңе азык жеткиргенге жарасаң, кыйын турбайсыңбы? Чоңойгондо ким болосуң?" "Менби чоңойгондо чачтарач болом." "Анан айын десе. А эмнеге чачтарач болосуң?" "Апам тажеңеме айтканын уккам. Россияда чачтарач болсоң көп акча табат экенсиң." Өскөн үндөбөдү. Айылдын коюн баккан Жаныбектин конушуна жете келишти. Тажеңеси эшик алдында чоң казанга сүт ысытып жаткан экен. Өскөн кыздын колундагы ички айнеги сынып, сырты калган термосту акырын колуна алды.
Kız korkkonundan ıylaganın da titirегенин да токтотуп демин içine катты. Эткел келин өскөндүн артындагы кызды байкаган жок. Анын колундагы термосту таанып, "Ай жашабаган Аруке, бир жакка таштап коюп, оюн салып кеткен окшобойбу? Акемди убара кылып", деп сүйлөнө Өскөн менен учурашты. "Балам, термосту алчы", деген Өскөн келиндин колуна тиерде, аны шарт эте жерге түшүрүп жиберди. Келин катуу чочуду. Аксакалды урушалмак беле. Кокуй, эч нерсе болбойт аке. Түшүңүз, чай ичиңиз", дегенге жарады. Бул маалда Аруке акырын аттан түшүп, ылдыйдагы чатырды көздөй сары көйнөгүн булактата чуркап кеткен эле.